Программабызды улантабыз, достор. Бизге келген кийинки коногубузду дагы кубанычтуу түрдө тааныштырабыз. Кубанычтуу дегенибиздин себеби бул инсандар дагы ушу кыргыз эли үчүн жакшы жумуштарды аткарып, аркалап келе атышат. Феникс эл аралык борборунун негиздөөчүсү Нурлан Эшбаев. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен, Нурлан. Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Жана ошондой эле сиздер ушу Патриот KG долбоору менен дагы, коомдук уюм менен дагы иштешесиздер. İşleşiriz. Кандай эмне жумуш аткарасыздар? Жакында эле окуп кеттик. Biz Феникс эл аралык борбору 2 жылдан бери Кыргызстанда жана Кытайда официалдуу түрдө 2 жылдан бери иштеп келатабыз. Патриот KG уюму, коомдук уюму 2014 жылы 5 орун Кытайдагы университеттерге 5 орун бюджеттик негизде 5 орун алып, ошонун негизинде конкурс жарыялап 5 окуучуну студенттерди бюджеттик орунга жөнөткөн эле. Кабыл алышкан, жөнөтүп азыр Кытайдагы университеттердин бирине. Азыркы учурда алар билим алышып атат. Ошол эле быйыл биз 11 орунга жетиштик. Көптөгөн университеттер менен келишимдерди түзүп, быйыл Шандун провинциясында Шандун политехникалык университети менен 11 орун бизге бөлүп берди. Ошонун негизинде биз быйыл конкурс өткөрүп атабыз. 11 орун үчүн 6 орун Бишкек шаарына, ал эми 5 орун Ош шаарына. Бул баардыгы бюджеттик орун, баары бекер. Айтып кетсеңиз, кантип ошол университеттер менен келишим түзөсүздөр? Биз аларды биз Феникс эл аралык борбору биз негиздөөчүсү биз негизи экөөбүз. Мен дос балам, анан мен бул жакта иш алып барам. Ал Кытайда 8 жылдан бери окуп иштеп келатат. Ал биз өзүбүздүн борбор аркылуу аларга кат жолдойбуз. Алар менен иштешүү тууралуу сунуш кылабыз. Анан Кыргызстандын шартын, Кыргызстандын билимге умтулган жаштарын түшүндүрүп, аларга ушундай жаштар көп, бизге орун бергиле дегенде, алар ректорский грант деп коет. Ректордук гранттын негизинде алар 11 орун бөлүп берди быйыл. Кудай буйруса, жыл сайын мындан 11 эмес, мындан кийинки жылы 20га жетишели деген аракет көрүп атабыз. Эмне үчүн Кытай мамлекетин тандадыңыздар? Биз Кытай себеби биринчиден ошол биз негиздегенде Феникс өзү негизделгенде Кытайда негизделген, Патриот KG дагы коомдук уюму дагы Кытайда негизделген. Ал жакта көп иш-чараларды өткөрүп келебиз. Патриот KG коомдук уюму менен окуп, иштеп, анан колдон келип турганда ушул кыргыз жаштарына дагы билим алам деген жаштарга бир мүмкүнчүлүк түзүп берели деген эле ой. Жакшы, сиздер тараптан ушундай жакшы сунуштар болуп аткан экен. Кытай тараптан ушу жакшы бекер окутуу болуп аткан экен. Аларга бизден кандай бир кызмат көрсөтөсүздөрбү, кандай болот? Аларга биз эчтеке деле көрсөтпөйбүз. Аларга болгону ушул конкурсту бир акыйкаттуулук менен таза өткөрүп берүү. Аларга болгону алардын университетинин бир атагын чыгаруу же кандайдыр болбосо аларга жөн эле реклама да. Аларга жарнама, бизге орун. Бизге орун. Эки тарапка тең пайдалуу. Сынак азыр Бишкек шаарында 17 майга чейин документ кабыл алуу болуп атат. Азыркы учурда 17-18 майда токтотобуз, 22 майда сынак өзү өтөт. Документ кабыл алгандан кийин 22 майда бизде тест болот. Биринчи туру тест, экинчи туру сочинение болот. Ал тест кыргыз, орус тилинде. Кыргыз, орус тилдеринде болот. Ал эми сочинение болсо 4 тилде жазса болот. Кыргыз, орус, Кытай, англис тилинде жазса болот. Кытай, англис тилинде жазгандарга 3 орун, кыргыз, орус тилинде жазгандарга 3 орун болду деп бөлүп бердик. Себеби кытайча, англисче билбеген жаштарыбыз да бар да. Керек болсо орусча билбеген жаштарыбыз. Аларга да чоң мүмкүнчүлүк келип мен кыргызча эле билем дегендер да келип тапшырып койсо болот бизге. Тестте дагы и сочинение. Мынакей студенттер барат, биринчи жылычы эле барып окуу башталганда Кытай тилин билбей калышса, аларга биринчи жыл баягы курс болуп бөлүнсө керек өзүнчө, биринчи Кытай тилин үйрөнгөнгө кандай болот? Аларга ал жака барганда бул тилдик курс да. Биринчиси тилдик курс окуйт, аларды Кытай орус тилин билген мугалимдер окутушат. Орус тилин билген мугалимдер окутушат, кийинки жылы болсо алар өзүнүн специальность ошол менен кесиби боюнча тандап
анан бакалаврды 4 жыл окушат. Демек алар каалаган өзүнүн факультетине барып Каалаган окушат. факультетине окушат. Же болбосо сиздер бөлүп бердиңиздер? Жок, биз бөлүп берген эмеспиз. Каалаган факультет бюджеттик орунга барышат. Бюджеттик орунга каалаган факультет. Ал жакты окуду дейли, окуду, бүттү, анан кийин көпчүлүк жаштар азыр ушундай болуп атпайбы, айлык маянасы жакшы болгон үчүн чет жактарда калып калып атышат. Алар да ошондой болуп атса керек. Жок, Кытайда иштеп калуу мүмкүнчүлүгү жок. Ал жакта өзүңүздөр билесиздер, жумушка эл көп, жумушка кирүү аябай чоң жумушка албайт дагы биринчиден. Анан студенттерибиз ал жакта эми биздики баягыда ата-энеме жардам болсун, ата-энеме бир жардам келтирейин деген негизде иштегенге аракет кылышат да. Бирок эгер иштесе, билинип калса, ал ошол тилде окуудан чыгарылат. Баягы кара тизме деген аларда да түшүнүк бар, кара тизмеге түшүп калышат. Ошон үчүн иштейм деп аракет кылбаш керек. Окууну бүткөндөн кийин көбү бизнес виза деп коет, бизнес виза алып, көпчүлүк жаштарыбыз азыр Гуанчжоудо котормочу болуп, же тур оператор болуп иштеп жүрүшөт. Угушубузча стипендиясы да бар. Стипендиясы да бар. Стипендиясы ал жылына азыр Кытай мындай болуп койду, мурда ар ай сайын окуса бере берет эле. Азыр болсо ар баягы 6 айда $1000 берет, ошондо айына $200. Бирок бул окуган балдарга гана. Мыкты окуган. Бюджеттик негизде болгондон алар үчүн атайын жатаканалар, тамак ашы каралган да. Жатакана бекер, тамак ашы ал университеттин өзүнүн столы бар. Ага биздин жаштар көп барбайт. Себеби биз алардын тамак ашына биздин жаштар туура келбейт. Ошондуктан бизде жатакананын ичинде бардык шарты түзүлгөн, заманбап, өзүнүн кухнясы бар, өзүнүн бүт нерсеси бар да. Демек, каалаган тамактарын өздөрү үйүндө жасап жесе болот. Жакшы. Азаматсыздар. Кайсы жерге барып документтерди таштаса болот? Биздин бардык бүтүрүүчүлөргө ушул жылы да көптөгөн окуучулар мектептерди бүтүп атат, ошолорго айтып кетсеңиз. Катышууга бизде Бишкек шаарында Москва көчөсү менен Разаков көчөсүнүн кесилишиндеги баягы жаштар көбү билип калды, бар 12-чи бар. 12-чи бардын зданиясында 3-чү этаж 305-чи кабинетте, офисте кабыл алып атабыз. Ал эми Ош шаарында болсо Кара суу көчөсү 8, 3-чү этаж. Чыкканда эле Феникс деп жазылып турат. Болжол менен Мерим рестораны деп айтып атабыз азыр. Түшүнүк. Ооба. Издеп тапкан. Чоң рахмат, ар дайым ушундай жакшы Кыргыз үчүн ушундай кызматтарды кылып жүрө бериңиздер. Келип бергениңизге рахмат. Рахмат сиздерге да. Сизге да рахмат. Ийгиликтер болсун. Азаматсыздар.